Альянска мына ушу ишенимге окшош эле суроо берем. Альянс сиздер өзүңүздөрдү оппозициябыз деп атадыңыздар. Бирок сиздердин араңыздарда ушул президенттин аз эми мурдагы кеңешчиси болуп калды Медетбек Букуев. Андан тышкары дагы президенттин аяшы Токтой Оргалча баратат. Андан тышкары былтыр Мекеним Кыргызстандын камчысын чаап жүргөн бир топ кандидаттар баратат. Коррупционерлерди коргоп жүргөн бир топ кандидаттар баратат. Сиздер чыныгы оппозициялык партиясыздарбы, же бийликчил партиясыздарбы, же болбосо винегрет партиясыздарбы? Сиз бир суроону бердиңиз ишеним партиясына. Ошол сурооңузда Медетбек Букуев жөнүндө баса белгилеп кеттиңиз. Бул мырза жөндөн жөн эле президенттин мурдакы жардамчысы эмес. Бул мырза жөндөн жөн эле ишеним партиядан оппозициялык партияга кеткен эмес. Анткени мындай пикир келишпестик болуп кетти. Ошондуктан ар бир адамдын өзүнүн мындай жолун тандаганга укугу бар. Ошондуктан ушул Медетбек Букуев мырза боюнча ушундай жооп берем. Оргалча эжекебиз жөнүндө сурасаңыз, ушул буга чейин дагы көптөгөн маалыматтар чыгып кетти. Эми ушактарга бардыгыбыз ишене берсек, ал туура эмес болот. Анткени бизде ушакчылар өтө көп, жөн жерде ушактарды чыгарып салышат. Ушак эмес, ал эжекебиздин автобустары Айгүл Жапарованын фондун тейлеп жүргөнү белгилүү да. Бир эле мындай факты менен келтире турган болсо. Биздин ушул кандидатыбыз биринчиден ушул элге жардам берейин деп бул автобустарды чыгарган. Экинчиден эжекебиз көптөгөн биздин жарандарыбызга жардам берип жүрөт, көптөгөн чоң компанияларга инвестиция тартып келатат. Ушул КАМАЗ менен чоң ири ишкананы ачкан атат. Бул өтө маанилүү. Эмне үчүн? Анткени көптөгөн тилекке каршы бүгүнкү күндө ар кандай сөздөр чыгып атат, бирок ошол эле учурда массалык маалыматтык каражаттарга бул маалымат чыккан. Ал ушул президенттин аялын өмүрүндө бир да жолу көрбөптүр. Былтыр шайлоону жыдыткан мекенимчилердин, Мекеним Кыргызстандын адамдары менен кантип бирге алдыңар? Коррупцияга шектелген адамдарды коргоп жүргөндөр менен кантип бирге алдыңар? Сиз, Жанар Акаев, Алтынбек Сулайманов жана башкалар. Өзү ар кандай адамдар болот, бирок кимдин кандай адамдар менен ортосунда мамиле болсо, ал ар бир адамдын өзүнүн иши. Ошол эле учурда Атамекен партиянын курамында Ким Ын Сен деген адам боюнча дагы көптөгөн иликтөөлөр болгон. Ал адам дагы Ким Ын Сен менен биринчи сиз чогуу баргансыз. Убакыт бүтү.